Манас улуу кыргыз элдин желеги, Атамураз акыл ойдон тереңи. Нарын району боюнча уюштурулган Манас таануу телетаймашына 13 командадан 65 окуучу катышты. Алардын жакшы даярдыктар менен келгендиги дароо эле билинди. Берилген суроолорго жооптору жөнөкөй эмес, ырсаптар менен болуп, биринен бири өтүп, таймаш кызуу жүрдү. Нарын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы бул жаатта жакшы жылыштар бар экенин белгилейт. Таймаштын жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Андан кийин облустук, анан республикалык турларга катышабыз. Буюрса, ийгиликтер жаман эмес. Жылдан жылга ушул балдарыбыздын кругозору кеңейип, бардыгына ушу билүүгө аракет кылышып жаткандыгы бизди кубандырат. Чындыгында эле акыркы 3 жылдан бери Нарын району Манас таануу боюнча жакшы натыйжаларды көрсөтүүдө. Алсак, республикалык деңгээлдеги сынакта Учкун айылындагы Эшбай Токсобаев атындагы орто мектептин окуучуларына тең келээрлик эч ким болгон эмес. Бүгүнкү күндө анын курамы жаңыртылып, жаңы дем өзгөчө күч сезилет. Жашоо турмуштагы, үй турмушундагы ошо кыз кишинин баягы өзүнүн милдеттери, укуктары, атага болгон, тууган урукка болгон, бир туугандарга болгон, мугалимге болобу, ар бир нерсеге болгон сый мамиле жада калса, кенедей жерде жүргөн курт кумурскага дагы болгон сыйды билип жатабыз. Сырттан салып, баам салып, абай салып караган кишиге бул Нарын областу жылда кур кетпейт таймаштарда. Бул албетте ошол уюштурууда райондук билим берүү бөлүмү, мамлекеттик администрация, облустагы өкүлчүлүк өкмөттүн аябагында, анан элдин кызыгуусу, мугалимдердин, анан карапайым эле үй бүлөнүн ошол баласын Манаска катыш, карапайым баланын ал ошол Манаска жакындыгынан дээринде бар экенин көп билдирет да, албетте. Таймаш жыйынтыгында 1-чи орунду Учкун айылынын, 2-чине Алыш айылынын, 3-чү орунду Эмгектала айылынын окуучулары ээлешти. Белгилей кетсек, 2020-жылы Манас эпосунун 1025 жылдыгы белгиленмекчи. Ага карата манасчылардын конкурстары, мааракелер байма-бай уюштурулат. Алия Калыбекова, Нурбек Рахманов, Нарын району. Манастан уран чакырам, айкал топтун атынан.